Кыргызстан өзүндөгү кайрадан болуп жаткан кабарларга кайрылабыз. Бишкекте үркүн курмандыктарын эскерүү күнүнө карата бир катар иш-чаралар өтүүдө. Bir күн мурун Алмазбек Атамбаев кыргызстандыктарга кайрылуу жасап, кыргыздар чачырап барып, аз жерден жок болуп кете жаздаганын, бул окуя 1 жыл мурданын 100 жылдыгында мамлекеттик деңгээлде белгиленип, акыры тарыхтагы акыйкат ордун алганын жана элибиздин тарыхындагы эң трагедиялуу барактардан болгонун, бул каргашанын ондогон жылдары бою улуттук эс тутумдан жоготуу аракеттери болгонун белгилеген. Атабейт комплексинде үркүнгө байланышкан эстелик арадан 100 жыл өткөндөн кийин былтыркы жылы курулган болчу. Муну менен улуттук боштондук күрөш эскерилип, ага Орусиянын президенти Владимир Путин дагы гүл чамбар койгон. Айрым тарыхчылардын айтымында бул кайгылуу окуялардан улам аймактагы кыргыздардын калк саны дээрлик 40% азайган. Кеп сала турган тема дал ушул маселенин тегерегинде. Тарыхтагы эң трагедиялуу бул окуялар тууралуу болмокчу. Жазуучу Бактыбек Максөтов 11 каналынын түзөбосуна. Бактыбек мырза, куш келипсиз биздин студияга. Биз билебиз, сиз ушул эң оор кандуу жылдар тууралуу бир нече китеп жазгансыз. Окуя тууралуу пикирлерди уга келгенде, тарыхчылар бул окуяны бунт козголоң катары баалашса, башкалары бул окуяга улуттук боштондук күрөш макамын берип келишет. Айтсаңыз, сиздин жазган китептериңиздердин айырмачылыктары эмнеде? Ошондой жана жогоруда айтып өткөн версиялардан. 1916 жыл кыргыз элинин жашоо турмушунда тарыхында эң бир кайгылуу жылдардын бири болуп калды. Анткени ушул жылы миңдеген адамдар камкорлордун колунан каза таап, 10 миңдеген адамдар ата бабасы билбеген Кытай жерине сүрүлүп кетти. Анын азыркы тарыхчылардын эсептөөлөрүнө караганда ушу кыргыз эли үркүндө 120 миң адамынан айрылып калды. Анан эми бул китептер жөнүндө айтып кете турган болсок, ошол биз Агыл Токонбаевдин, Мукай Элибаевдин жана башка ошо үркүнгө катышып, үркүндү өз көзү менен көргөн жазуучулардын, драматургдардын чыгармаларын окуп жүрдүк элек совет доорунда. Анан эми ачык айтканда ал убакта чыныгы үркүндүн чыныгы жана улуттук көтөрүлүшкө чындап мында туура баа бере алышкан эмес да. Анткени ал кезде коммунисттик партия совет мамлекет болгондуктан жанагындай чындыкты айтууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Анан мына акыркы 25 жыл эгемендүүлүктү алгандан кийин анан бизде жазуучуларда, драматургдарда, чыгармачыл адамдарда, тарыхчыларда мындай чындыкты жазууга мүмкүнчүлүктөр пайда болду да. Анда сиздин китептериңизде кандай версияны карайт? Сиздин позицияңыз кандай болду бул тарых боюнча? Өзүңүздүн изилдөөңүз болсо керек дегендей. Менин китептеримде мен ушу китепти жазыш үчүн жүздөгөн китептерди окууга туура келди. Ондогон архивдик материалдарды туура келди. Анан эң негизгиси ошо үркүнгө катышкан, мисалы үчүн Жусуп Абдрахманов деген Совнаркомдун төрагасы, ошо кезде 1931 жылы Кыргызстан Компартиясынын 2-чи секретары болуп иштеген Баяли Исакеевдин докладдары менен тааныштым. Андан сырткары Хусейин Карасаев дагы ошол үркүндүн убагында 16-17-деги өспүрүм жигит экен, ошонун эскерүүлөрү менен тааныштым. Жеке эле бул кыргыздын эмес, башка улуттун, мисалы үчүн Орусия Совнаркомдун төрагасынын 1-чи орун басары болуп узак жылдар иштеген Турар Рыскуловдун жазган китептери менен таанышып чыктым. Андан башка улуттун немис, кийин ошо Түркмөнстан Компартиясынын 1-чи секретары болуп иштеген Буройдо деген улуттун немис адамда мунун жазган чыгармалары менен тааныштым да. Анан ошолордун баары мүмкүн болушунча таразылап, тактап, мындай электен өткөрүп, анан ошо жанагы Улуу үркүн 1916 жыл деген публицистикалык китебимде жазып чыктым да. Негизи көтөрүлүштүн себептери, башталышы, тарыхый маанисин багалоо боюнча ондогон ошо окумуштуулар, коомдук жана мамлекеттик ишкерлердин баалуу илимий жыйынтыктары коомчулукка жеткирилип эле келе жатат. Бирок мындай пикирлер айтылат, методологиялык принциптерге толук өтүп бүтө электиги анан тартышка түшкөн илимий суроолор дагы деле арбын дешет. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, дагы деле багы терең изилдене элек деп. Ошентсе дагы кайсыл баягы фактылары же кайсы жерлерине көбүрөөк көңүл бурулуш керек деген оюңуз бар? Сиз айткан жанагы эле жогорудагы окуп өткөн же маалымат алган басылмалар, китептерден тышкары кандай тыянакка келдиңиз? Эми мен көптөгөн китептер менен тааныштым. Ошо Москвадан чыккан
Алматыдан чыккан, Ташкенттен чыккан, Бишкектен чыккан, ошо тети 1920-30 жылдардагы чыккан китептер менен да таанышып чыктым да. Анан эми азыркы учурда болсо ар кандай кененирээк мүмкүнчүлүк болуп калды. Ошо үркүнгө изилдеген окумуштуулар, тарыхчылар ар кандай максатта, мааниде китептерин чыгарып атышат. Эми аларды караганда, эми алардын баарын тегеле ошо үркүндө туура мындай чындыкты көрсөткөн деп айтат деп айтуудан мен алысыраакмын. Анткени себеби ошо үркүндөгү кыргыз элинин айласынан ошо улуттук көтөрүлүшкө чыкканын ар ким ар кандай айтып жүрүшөт. Бактыбек мырза, сиз айтып жатасыз, ар ким ар кандай. Мисалы, ушул жерден бир суроо бере кетсем, 16-жылы геноцид болгонбу же жокпу, болсо ага кимдер бирөө жооп бериши керекпи деген суроо ошол үркүнүн айланасындагы ири талаштардын бири болуп келет. Сиздин оюңуз кандай анда? Кандай дейсиз? Буга чейин геноцид болгон, болбогон деген сыяктуу кайчы пикирлер ушул кезге чейин талаш болуп келет. Эми билгени деле геноцид болгон, андай болгон, мындай болгон деген ар кандай ойду, пикирлерди айтып жүрүшөт эл болгондон кийин. Бирок геноцидти айтыш үчүн бул өзү чоң бир көптөгөн бир дүйнөлүк окумуштуулар изилдеп, тактап, анан ошолор бир чечимге келип, анан бир чоң бир документ кабыл алыш керек да. Анан ошондон кийин гана анан геноцидти айтууга болбойт. Ага чейин чындыгында ар кимдин эле оюна кошуло берүүгө болбойт да. Муну мен геноцидтик дагы айтууга мүмкүнчүлүгүм жок да чындыгында. Дагы суроо, негизи ошол кезде элди кыргындан сактап калуунун жолун тапса болот беле? Эми азыркы айрымдар айтып жүрүшөт. Ошол кездеги жанагы манаптар, ошо эл башкарган, ошо көтөрүлүштүн жетекчилери билбестиктен, түшүнбестиктен ушундай күчтүү империянын каршы, ошонун баягы куралдуу күчтөрүнө каршы чыгышканы бул туура эмес, тигинде пындай деген пикирди айтып жүрүшөт да. Эми чындыгында бул үркүн эмес, улуу көтөрүлүш биздин Кыргызстанда эле болгон эмес. Бул өзү эң биринчи 1916 жылдын 25 июнунда Ак падышанын указ чыккандан кийин, ошондон тартып Россиянын өзүндө, тети Калмыкияда, анан Кавказда, анан ошондон жүрүп отургандан кийин бул Орто Азияга чейин көтөрүлүшкөн да. Бул жеке эле биринчи очередде кыргыздар көтөрүлгөн эмес. Бул ошо жанагы мен айткан жерлердин баарында көтөрүлүштөр болуп, анан ал көтөрүлүш тетигирээки Сибирге чейин ондогон улут катышкан, миллиондогон эл катышкан көтөрүлүш болгон бул. Бактыбек мырза, тарыхта кыргыздардын Чүй, Кемин, Ысык көл аймактарындагылары гана үрккөн айтылат да. Башкача айтканда, ошол тарабына орустар көп келген дейт. Кызыкчылыгы неде деп ойлойсуз? Орустардын келишининби? Да, ошол тактап айтканда көбүнчөсү баягы ушул аймактарды алып калганда биз билебиз, көбүнчөсү Ысык көл жакта көбүрөөк уктагандыгын билебиз. Бул Орусиядан келген кызыкчылык болгон себеби бул жер эми кыргыз жерге сөзү кереметтүү жер экен да. Бул жашоого жакшы ыңгайлуу жер экен да. Ошон үчүн ошо 1860-70 жылдарда Орусиядан көптөгөн келгиндер келе баштаганда, алар келгенде келер менен ошо кыргыздар баягы кылымдар бою өздөрү пайдаланып жүргөн жакшы баягы суу ашкан, түшүмдү жакшы берген жерлердин баарын ээлеп алып, анан кийин жергиликтүү калкты кыргыздарды тооташка сүрүп ташташканда, ана ошол жанагы көтөрүлүштүн себептеринин бири болгон. Эми чындыгында себептер көп, ана эгер айта турган болсок, алга көп убакыт алат менимче. Албетте, дүйнөдө кайсы бир тарыхый окуяларды эскергенде, башка бир мамлекеттерге доомат коюу менен коштолгон учурлар дагы бар. Тарыхый окуялардан сабак алуу жагын сиз кандай талдайт элеңиз? Эми албетте тарыхый окуяларда карап отурсак, ошо адамзат жаралганы көп бир тарыхый окуялар болгондо, нече миллиондогон, миңдеген адамдар өлгөн, кыргындар болгон, согуштар болгон, жанагындай көтөрүлүштөр болгон, көп ушыгылып кыргын окуялар көп болгондо, анан ошондуктан ошондой окуялардан сабак алышыбыз керек чындыгында. Мүмкүн болушунча ошолордун жакшы жактарын кабыл алып, анан терс жактарын, зыяндуу жактарын такыр албаш керек болчу да. Анан эң негизгиси баягы кыргыз эли эркин өскөн, баягы бирөөгө басынып, багынып көрбөгөн, анан жанагындай келгиндердин жанагындай басмырлаганынан, жанагындай кыйынчылыктардан, жанагындай Ак падышанын
жарлығынан кейін аны арғастан ошо көтөрүлүшкө чыгышканда ошо канын төгүп жанын берип ошо миңдеген адамдар бейгүнөө кырылып калышкан. Рахмат, Бактыбек мырза, тилекке каршы бизге чектелген убакыт өтүп бара жатат. Албетте 16-жылкы улуу көтөрүлүш жана анын кайгылуу уландысы болгон үркүн жөнүндө сүйлөшүүгө азыркы убакыт абдан тарды кылат. Ушунча дагы сиз менен коштошууга туура келет. Жазуучу Бактыбек Максутов болду биздин 11 каналында. Ишиңизге ийгилик каалайбыз сизге.